Негизи бул чоң соода жүргүзгөн жана Алтынбек мырза да айтып кетпеди. Негизинен көлөмүн көрсөткүсү келбеген. Башынан мынакей президентибиз дагы жаңы салык кодекси кабыл алынгандан кийин жарлыгы чыгып атат. Президенттин ишкерликти майда жана орто ишкерлерди колдоо максатында жана 8 миллионго чейин болгон обороту такыр эле салык төлөөдөн бошотойлук. Бир гана ошол киргизген ыкмаларды колдонуп бериңиздер. Анткени жана чоң ири сооданын товарларын майда сатуучулар аркылуу чыгарат да эмеге пайдалануучуларга. Ошон үчүн ошолорду гана көрсөтүп бергиле деген милдет менен жаңы указ чыккандан кийин, кодекс алынгандан кийин ушул президенттин жарлыгы чыккан. Андан тышкары биздин дыйкандарды да колдоо максатында салык жана жер салыгын төлөбөгүлө деп. Негизи 8 эле салык бар бизде. Ошол 8 салыгын бирөөсүн дагы төлөбөйсүңөр 8 миллионго чейин оборотуңарды. Жана жер салыгын да төлөбөйсүңөр деп. Президенттин түздөн түз ушул майда ишкерлерди колдоо. Булардын артында ким турат? Артында ушул көлөмүн көрсөтпөйм деген объемдорду гана көрсөтпөйм деген ишкерлер гана турат. Карасак, азыр митингде тургандар бул майда дүң соодагы ишкерлер. Алар менен дагы биз мыйзамдуу түрдө келип отуруп, эгерде ставка 0,5 да көп болсо, аны да азайтып берели. Ишкерлер чакырып атышпайбы? Барасыздарбы? Биз барабыз. Мисалы үчүн биз даярбыз. Анда азыр бир гана маселе ошол бизге эң керектүүсү ошо чоң көлөмдөгү объемдордогу ишкерлерди салык төлөтүү. Бир эле мисалы үчүн Акылбек Смиш эң жакшы мисалды келтирип атат. Жыгач саткан 10 000 вагон келет Кыргызстанга. 10 000 вагондун ичинен бир да салык төлөнбөйт. Анткени келгенден кийин бүт ишкерлерге патенттерге жайылат. Патенттерден миллиондогон объемдогу акча каражат бир да салыгын төлөбөйт. Салык төлөнбөсө эч качан